Men sizlerге bir ayatты айтмакчымын да. Ошол аятты эле жакшылап амал кыла турган болсок, буюрса биздин жашоо бүтүндөй оңолот. Ошол bir аятты амал кылсак, биздин жашообуз бүтүндөй оңолот. Мисалы Аллах Таала Куранда айтат. Андай адамдар дейт, кыянаттары менен күнөөлөрүн адамдардан жашырууга аракет кылышат дейт. Өзүнүн bir күнөөсүн, кыянаттарын адамдардан жашырууга аракет кылышат да, Аллах Таала баарын көрүп тургандыгын эч ойлошпойт дейт. Демек, адамдардан жашырат күнөөнү, Аллахтан жашырбайт дейт. Карасаң, алар Аллах Таалага жакпай турган нерселерди тымызын пландап жатканда деле Аллах Таала алардын жанында. Алар эмне кылышса дагы Аллах Таала баарысын билип турат дейт. Демек карасаңар, мисалы бизде камера турат экен, кой деп туруп камерадан коркобуз. Эгерде бир күнөө иш кыла турган болсо, адамдар турса жасабайт. Жаш бала турса дагы жасабайт да. Камерадан коркот. А бирок Аллах Таала көрүп турат го. Неге эч ким жок болсо деле күнөөнү жасай берет? Не? Аллах Тааланы тоготпойсуңбу деген сөз турат да бул жердечи. Не? Аллах Тааланы тоготпойбузбу? Аллах көрүп турат деген түшүнүк болуш керек да бизде, туурабы? Мисалы, эгер ата-энең карап турса, жалган сүйлөбөйсүң. Ата-энең карап турса, туура эмес ишти кылбайсың. Бул жерде ата-энең жок болсо жасай бересиң. Бул жерде ата-эненин башка Аллах Таала көрүп турат го бизди. Неге биз ушундай мамиле кылабыз Аллах Таалага? Аллах көрүп турат. Демек, ушу тазалык боюнча да ошол нерсени эске алышыбыз керек. Мен эртең ушу мусорду таштасам, эртең менин дагы бир тууганым ошону тазалаш керек. Ага мен бир иш кылып атамын. Ага мен түйшүк жаратып атамын деген сезим жүрөктө болуш керек. Ошол нерсе ойгонуш керек да бизде. Кудай сактасын. Бизде ошого камера бар деп жазып коет, камера турса жасабайт, камера жок жерде жасай берет. Каалаган иш. Ошондон туугандар, бул жерде ушундай суроодо, не сен Кудайды тоготпойсуңбу деген суроо жаралат да бул жерде. Неге Кудай көрүп турат деп сен жасабай койбойсуң? Кудай көрүп турса жасай бересиң, адамдар турса жасабайсың. Бул жерде Кудайдан эмес, адамдардан корксок, бул негизи ширк болуп калат, Кудай сактасын. Ширк болуп калат. Аллахтан эмес, башка бирөөдөн корко турган болсок. Мисалы, Аллахтан эмес, башка бирөөгө сыйынсак, бул ширк да, туурабы? Коркондо деле Аллах Тааланы эмес, адамдардан корксок, бул деле ширкке жакындашып калат, Кудай сактасын. Ошондон Кудай Таалам турат деген сезим бизде болуш керек туугандар. Сөзсүз түрдө ошол сезим менен биз жашашыбыз керек. Эми туугандар, бул жерде мына эгер ушул аятты бир жакшылап түшүнүп кое турган болсок, биздин жашоо бүтүндөй өзгөрөт экен да. Биздин жашоо бүтүндөй өзгөрөт экен. Мисалы, Юсуф алейхиссалам карасаңар, жанак аял төшөккө тартат го. Төшөккө тартса жок деп туруп качты го. Себеби Юсуф алейхиссалам ушул аятты билген дейт да баягы жердечи. Пайгамбар да. Аллах көрүп турат мени деп туруп не? Баягы жерде ал ишке барган жок. Баягы аял өзүн азгырып тартса деле ошондон качты да баягы жерде. Кудай сактасын. Эми Аллах Таала Кур'ан Каримде дагы айтат. Ва лaqad халакнал инсана ва на'ламу ма туwaswisu bihi nafsuhu ва нахну aqrabu ilayhi min hablil warid. Деген аят келип атат. Адам баласын биз жаратканбыз, анын жан дүйнөсү эмнени шуурап жатканын да билебиз. Биз ага күрө тамырынан да жакынбыз дейт. Туугандар. Демек, ушул аяттардын негизинде биз карай турган болсок, демек Аллах бизди көрүп турат деген ишени болуш керек. Мисалы, Куранды деле окусак, Курандан ушунчалык бир сонун бир пайдаларды алабыз. Жок дегенде кырысчасын окусак да. Юсуф алейхиссалам карасаң, Кудайдан коркту, ал ишке барган жок. Пайгамбардын да бир хадисинде келет, сен Аллах Тааланы көрүп тургандай ибадат кылгын дейт. Эгер сен Аллах Тааланы көрбөсөң, Аллах сени көрүп турат дейт. Көрбөйсүңөр. Ошондуктан биз элдерден коркпойук туугандар. Аллах биз үчүн кымбат болуш керек. Анткени бизге рызкын Аллах берип атат. Ден соолукту Аллах берип атат.
Rızkının barın Allah berip atat. Biz de elem ne deyip dep yaşayбыз. Elem ne deyip erteň ölüp kalabız, ölüp kalsak iymany salamat bolsun deyip boldu başka hiç narsa debeyt. Kelip dağın bir kese şorponu içip amin dep ketip kalat. Eli oşol da başka ne demek ele. Hudaýyň atynda özübüz kalabız, jekeme jeke. Özübüz jogap berебiz. Mürdede periştelerin aldyna özübüz jogap berebiz. Oşondan tugandar oşol jaan karaşybız gerek. Emin sözümün akırında men oşol bir ayat aytyp bereyim.